20 жыл өмір өтіп кетті. Ошол үйді салат деген балам көз өтіп кетті мынан жакында эле. Малдан деле жаман мамиле кылып атышат. Башкалар сыяктуу биз митингге чыккан жокпуз, басып алган жокпуз. Момундай сүрөттөрдү көрсөтүп, ушундай шаар курабыз. Чабашный место болуп калды да. Итти деле кеткиси кетип калат да. Биз салпактап ушул жакта жүрөбүз окшоп эле. Бирөөңөр сүйлөгүлөчү. Сызып, үй салабыз деп аракеттенип жүрсөк, бир убакта айтып калды, силерге өйдө жактан берет, бул жер шаарга өтөт деп. Анан ал жерде мурунку берген жерибизде бүтүн полностью эмебиз бар. Кызыл китебибиздеги решение бүтүн бар. Жүрөт жаныбызда до сих пор. Анан тиги жерге которду, же решение бербейт, же документин нормально жасап бербейт. Ошону мен 20 жылдан бери темтиңдеп келебиз, кетебиз. Ар бир шылтоон айтат дагы, эртең болот, бурчугун болот, ошентип 20 жыл өмүр өтүп кетти. Ошол үйдү салат деген балам көз өтүп кетти мынан жакында эле. Мына кордук, мына шылдың кылып атат да биз буларга же адам экенибиз билинбейт, же айбан экенибиз билинбейт, итти деле кеткиси кетип калат да. Биз салпактап ушул жакта жүрөбүз окшоп эле. Шылдың кылып атат, жөн эле шылдың кылып атат. Ушу келсеңиздер эмне деген шылтоолорду айтып эле кетип салат. Күндө эртең бүрсүгүнү анан мына ушул бүттү, ошонун мелдер жок. Бүгүн да келсеңиздер ордунда жок экен. Мына бүгүн приемный күн экен, келип отурабыз, жок ордунда. Ушул дайым эле айыл өкмөтүнө барсаң деле ошол, бул акимине келсең деле ошол, анан жер турат, а документтерин бербейт. Акимди күтүп отурсак жок. Бул жерди бизге 2003-жылы берген. 2003-жылдан бери которуштуу болот деп Бакиевдин учурунда которуштуруп, ошол боюнча бизге кызыл китептерди берген. Кызыл китебибиз эле колубузда бар. Ошо чечимди, ошо экинчи алган жерге чечимди чыгарып бербей жатат. Айыл өкмөтүнө бир нече жолу бардык. Жер комиссиясына бардык, сотко барбаган жерибиз калган жок. Эч кандай жыйынтык чыкпай атат биз. Малдан деле жаман мамиле кылып атышат. Башкалар сыяктуу биз митингге чыккан жокпуз, басып алган жокпуз, тынч гана келип кетип жүрөбүз. Качан ушул жерди бере баштаган кезде биз өзүбүз акча чогултуп, бизде средства жок дегенден Новопалк айыл өкмөтүнүн Болот Мамышев болчу. Өзүбүз акча чогултуп, биз генплан полный биз чийдирткенбиз. Андан тышкары жер налогун заранее вперёдко чейин да төлөтүп алган колубузда. Станцияларыбыз турат бүт барын. Алганда момундай сүрөттөрдү көрсөтүп, мынакей. Момундай сүрөттөрдү көрсөтүп, ушундай шаар курабыз. Ушундай үчө таштуу үйлөрдү курабыз деп туруп токтотуп койгон. Муну кайсы ушу сиздердин жериңиздерге? Ошол учкун экини, ошол город кылабыз деп токтотуп койгон биздерди, салбагыла частный деп. Андан кийин аким берген айыл өкмөтү которулуп кетти. Которулуп кетип туруп анан кийин эмеге акимчиликке келди. Акимчиликтен да болот деп эметкен да. Андан кийин келген айыл өкмөттөрү ар кимдерге эле сата беришкен ал жерди. Азыркы учурда ошо жерлерге үйлөрдү салышканбы, салынбай толтура үйлөрдү тургузуп беришти. Мындай барактагы үйлөр эмес, башка. Мындай эмес, жөн эле частный эле эмелерди тургузуп, временкалар тургузуп беришкен. Мындай үйдөн да караны да жок айырда. Бир заборду төсүп коюп эле, анан частный мындай эле салдырып беришиптир. Заборду тосуп салды эле. Забор менен тосуп туруп эле, частный эле бир жалпак тамдарын баарын тургузуп коюшкан. Шабашный место болуп калды да. Акчага эле сатып атышат баарын. Биз канча жолу келдик. Улам эле 1-апрелге чейин деле эч кандай жыйынтык жок. Бизди ушунчалык кордошту да, мындайча айтканда. Өтө эле корбуз биз азыр. Мыйзамда решение менен биз мына мыйзамдын өкүмчүнүн берди, бийликтин эмесин отурасыздар да бердичи. Бардыгы мыйзам менен чечилет. Мыйзамда жер кодексине жазылган ошо жер сөз бересиздерби? Сиздерге караганда карапайым жакшы түшүнүп атат. 19 жыл болду мынакей мыйзамды сыйлап отурганыбызгачы. Сиздер билбей атасыздар мыйзамдычы. Мен билем, мен өзүмө ылайык мыйзамды билем. Өзүмө ылайык бардык мыйзамдарды мен билем. Сиздердин азыр маселеңиздерди айыл өкмөт менен, госрегистр менен чечиле турган бул маселе.
токтосун азыр мындай кылайлы анда чече алат. Айыл өкмөтүнөн башка эч ким чечпейт. Биз азыр акимге, губернаторго андан жогору барсак жок. Азыр айыл өкмөтү бияка чакырайлы. Бирөөңөр сүйлөгүлөчү. Андай болбойт да. Жөн эле убакыт кетирип атабыз. Чечейли деп атабыз, чечейли деп атабыз. Чечилбейт деген жокпуз. Чечилбеген маселе жок, чечилет. Айыл өкмөт үчөөнү чакырайлы. Залга отурайлы. Анан кийин сиздерди да угайлы, алардын да жообун алайлы. Анан ошол арада дальше иш алабыз. 1 сааттан кийин чоң залга